Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanalçılar bugün günge 7 fevral 2025 yılı biz Noqatrayna qaraş bel aylık ötünün kengeş orta mektebiне kelip şol jerde çoğuluş bolup jatat. Aylık boyunca şol jerde malumat alabız, bizden al say like basıp kommентар жазып qo'yыңызlar урматтуу балдар. Hayırlı oturun. Şimdi katılışçıları bundan biraz жоғары. Урматтуу Жакпек Мойдонович, урматтуу жыйын катышуучулар, мына бүгүн биздин Бел айыл аймагына Ноқат райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Жакпек Мойдонович, Ноқат Муратбек Жакылыкович, Ноқат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Жуманазар Иманович келип отурат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Жакпек Мойдонович, уруксат берсеңиз, мен жыйынды ушул Бел айыл аймагынын 2024 жылы социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2025 жылга милдеттери, биздин пландар жөнүндө кыскача маалымат берип кетсем, уруксат берсеңиздер, мен кыска эле токтолуп кетейин. Бел айыл аймагы Ноқат району батыш тарабынан орун алган. Чыгыш тарабынан Жагы Ноқат айыл аймагы, батыш тарабынан Көкжар айыл аймагы менен чектешип, райондун борборунан 12 километр, облустун борборунан 51 километр алыста жайгашкан. 2025 жылдын 1 январына калктын саны 13.828, кожолуктун саны 2298 кожолуктан турат. Бел айыл аймагы 4 айылдан 6 мектеп, 4 бала бакча, 2 үй бүлөлүк дагырлар тобу 1 фапелге кызмат көрсөтөт. 2024 жылга мамлекеттик салыктар боюнча киреше бөлүгү план боюнча 10.123 миң сом коюлса, аткарылышы 9.764.800 сомду түзүп, 96,10% аткарылган. 2024 жылга түзүлүп бекитилген айыл аймагынын социалдык 10 миң сомду түзгөн. Өткөн жылдын 2024 жылдын Бел айыл өкмөтүнүн Кайрыгач айылында калктуу тейлөө борбору жана унаа мамлекеттик ишканалары ишке берилген. Жакпек Мойдонович, өзүңүз билесиз, өткөн жылы да ушундай элдик жыйын болгондо ушул Бел айыл өкмөтүнүн жарандарынын атынан ушул суроо тапшырма берилген экен. Сиздин тапшырмаңыз менен мына бүгүнкү күндө ошол калктуу тейлөө борбору унаа мамлекеттик ишканасы ишке берилип жатат. Кайрыгач айылындагы 5 көчөгө элдик салуу менен 9.520 миң сомго шагыл төгүл асфальт басылган. Кайрыгач айылынын ички жолдоруна жаңыдан 6 көпүрөнүн курулушуна жергиликтүү бюджеттен 490 миң сом, жамаат 944 миң сом, жалпысы 1.464 миң сомдук иш аткарылган. Бул жерде басыла белгилеп кетиш керек, ушул Бел айыл өкмөтүнүн Бел айылынын жана Кайрыгач айылынын тургундарына өтө ушундай уюшумдуу, ушундай бир жамаат менен мамлекетти деле карап отурбастан, ушу жакшы жолдо, ушул айыл өкмөтүнүн инфраструктурасын көтөрүүдө жакшы ийгиликтерди жаратыпсыздар. Ал эми энергетика тармагында жергиликтүү бюджеттен 882 миң сом каржыланып, калкка ыңгайлуу шарттар түзүү менен бир топ жумуштар аткарылган. Ар бирине токтоп сиздердин убактыңыздарды албайын. Ошондой эле бул жерде жанагы министрлер кабинетинин 385 токтому президенттин ушул жакырсыздыктан чыгаруу программасына ылайык Бел айыл аймагында 64 үй бүлөгө соцконтракт боюнча 6.400 миң сом комиссиянын чечими менен каралып, бүгүнкү күндө баардык кыш мезгилине көмүр менен камсыздоого толугу менен көмүрлөр келип түшүрүлгөн. Бул жерде Кайрыгач айылындагы күн балдар бакчасына 2.380 миң сомдук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Кеңеш орто мектебинин эшик терезелерин жаңылоого 1.135 миң сом жумшалган.
Бел айында Ниязбек көчөсүнүн сметалык баасы 22 миллион сомдук 120 орунду бала бакча курулушу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 95%га бүтүп калды. Буюрса аны дагы ушул 2025 жылды ушул колдонууга ачканга аракет кылабыз. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү болгон бул Кайрagaч айында дагы сметасы 179 миллион сомдук Ойталы орто мектебинин имаратынын курулушу жүрүп жатат. Бул Ойталы орто мектеби дагы бүгүнкү күндө 95%га бүтүп, жакын күндө мына колдонуу алдында турат. Ал эми Жар айламында өзүңүздөргө белгилүү болгондуктан Бел айыл аймагынын жашоочуларынын атынан, өзүмдүн атынан сизге ыраазычылык билдирип кетейин. Биздин 2025 жылга Бел айыл аймагынын биздин ушул аткарыла турган биздин пландар боюнча дагы өзүңүз кечээки тапшырмада бекиткен биздин алдыга койгон пландар бар. Ошол боюнча дагы бир аз маалымат берип кетейин. Социалдык экономикалык жактан өнүгүү программасында айыл аймагын инвестор тартуу жана калкка жумуш ордун түзүү эң негизги приоритет катары бааланып, үстүбүздө жылды айыл аймагында мына кечээ Медер мырза отурат, айылдык кеңештин депутаттардын төрагасы, бул жерде депутаттар отурат. Буларга да ыраазычылык билдириш керек. Ушул биздин кечээ кирпич заводко макулдуктарын берип, биз бүгүнкү күндө тийиштүү кагаздарын даярдап, ушул кирпич заводдун мына Бел айыл өкмөтүнүн жаш бөлүмүнө кирпич завод курууга, алардын ушул инвесторлор бүгүнкү күндө оборудованияларын алып келип койгон. Биз кагаздарын, тийиштүү кагаздарын бүтүрүп берсек, быйылкы жылы буюрса ушул кирпич заводду ал жерде 56 адам иш менен камсыз болот экен. Андан кийинки Кайрagaч айылынын Күнгөй бөлүмүнө таш майдалоочу цех, анын дагы оборудованиялар келген, ал таш майдалоо цех быйылкы жылы куруп, андан кийин ошол цехтен жанагы плита, столба, анан лотоктор куя турган ушундай. Анын дагы кечээ мына айылдык кеңештин депутаттары толугу менен колдоп берди. Аны дагы буюрса ушул 2025 жылы ишке киргизебиз деген биздин үмүтүбүз бар. Жанагы слайдда айтып кеткен өзүңүздөргө белгилүү болгон Ойталы орто мектеби ушул общий сметасыны бирок остаткасы бар да. Биз 2 миллион болдук, где-то 6 миллиондон тегерегинде ошо 8 миллион экен ушундай. Тактап айтайын. Азыр жылытуу системасы калды, анан благоустройствосу калган да. Анан бүгүн эле мына жакшы жаңылык деп айтсам болот. Мына Айбал Эргешев деген мектеп бар экен бул жерде. Ал жерде ушул 1000ге жакын окуучу окуйт. Бүгүнкү күндө бизди кубандырып турган ушул Ак инженер сервис деген ишкана утуптур. 11 миллион 700 миң сомго. Бүгүн подрядчиктер келип, мектептин жетекчилиги менен биз менен сүйлөшүп кетти. Биринчи күнү келип, ошол бир комната берсеңер дейт, ошол жердин аябай мындай өтө бир мындай неме акыбалга келген жылытуу системасы. Ошол дагы республикалык бюджеттен каржыланып, тендер утуп, ал подрядчиктер келип кетти. Анан биздин дагы бир 2025 жылга мына баардыгыңыздарга белгилүү болгондой тазалык, биз тазалык ыймандан дейт, ушул Бел айыл аймагында тазалык ишканасын уюштурдук. Буну Ош облустук өнүктүрүү фондуна жаздык. 3 миллион 900 миң сом бар жалпы сметалык баасы. 580 миң сом жергиликтүү бюджеттен, калганы ушул Ош өнүктүрүү фондунан Жакыпбек Мойдонович. Ушул тазалык ишканасын ачып, тазалык боюнча иш алып барып, азыр мындай эми баягы орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Бул жерде туугандар мага капа болбой койсоңуздар болот. Эми ачык эле айтканда, мен мына жакшылыктарга жаман Агайын туугандар, саламатсыздарбы? Ардактуу Бел айылынын жашоочулары, өзүңүздөр билгендей, биз азыр кыскачараак эле маалымат берсеңиздер өтүндүк. Сиз жазалып кеткен жумуштарына жазалчу эң негизги эки чоң бир проект бар эле. Кирпич завод менен жана таш майдалоочу завод цех. Кудай бурса мына ушулар ишке киришип калса, ошо айыл өкмөткө болгон салымдар түшө баштайт, налогдор түшө баштайт. Ошол жакта мына биздин ушул айылдын балдар кыздары жумуш менен камсыз болмокчу деген келет да. Анан эми урматтуу агайын туугандар, мына жана айтылгандай ушу мына биз менен чогуу отуруңуздар. Өлчөм райондук деңгээлде мен айтып атканым ошол, мына тиешелүү мекеме жетекчилеринин баары келди. 20 ашык мекеме жетекчилери келди. Азыр сурооңуздар болсо бересиздер.
Анан мына райондук өнүктүрүү фондубуз тарабынан биз да колубуздан келген жардамдар жеке эле бел айыл өкмөтүбүз баардык айыл өкмөттөргө мына проект жазып эртерээк өткөргүлө. Эртерээк өткөрүп мындай айтканда акчаны ыйлап калыш керек тумак тагайындаганда. Ал акча жетпей калса, анан проект өтпөй калса, убагында мындай айтканда финансирование болбойт. Анан эми сурооңуздар болсо бериңиздер. Азыр мен бар сөзүмдү айтып коюш керек. Мына жаңы келип иштеп аткан 2 ай болду айыл өкмөтүндө, өзүңүздөр билесиздер. Буга чейин ушу Төлөс айыл өкмөтүндө 2 созуп иштеген, кыргызча айтканда адамдыктагы, турмуштуктагы, кызматтыктагы тажрыйбасы жетет. Ошон үчүн мен айыл өкмөтү менен чогуу ынтымакташып, билгени болот, билбегени болот дегендей, анан колуна кол мындай айтканда бутун токкон чоң иштесеңиздер, чоң жетишкендикке жетесиңер деп ойлогум келет. Себеби дегенде бел айыл өкмөтүнүн ошончолук мүмкүнчүлүгү бар. Анан эми азыр мындай кылалык. Уруксат берсеңиздер, туура көрсөңүздөр, айыл өкмөт башчыбыз отура берсин. Сурооңуздар болсо, мага сурооңуздар болобу? Келип аткан ушу биз менен тиешелүү мекеме жетекчилери бар. Ошол менен сурооңуздар болсо берсеңиздер. Итегер биз мына жарым саат кеч келип калдык, тияктан да чогуу кеч бүтүп калды. Ошон сурооңуздар болсо бириңиздер кайталабай, тактап кыска берсеңиздер дегим келет сурооңуздар. Райондук аксакалдардын кеңешинин төрагасы мына азыр кызматынын милдет убактылуу аткаруучу дайындап атат. Асанбек Малипович бул кишиге бир аз бирикмин сөз беребиз, анан ошентип жыйынтыкта кызматтаган туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер кайтарып отура беребиз. Анан дагы суроо болуп калышы мүмкүнбү? Алдынан айтып коеюн. Мына бул ноокаттан бери чыккан жолубуз качан оңдолот деген Кызыл Кыйга чейинки ушул убада берилген сөзүбүз бар эле. Кудай буйрса мына жолубуз башталды. Найман айыл өкмөтүнүн мурунку ошол айыл өкмөт зданиясынан ушул кызматтык обуз катары бир 2 кабинет берип жолчуларга ага иштеп атат. Мына бүгүн келатта байкадык уже жолдорду мындай ченеп разметкаларын койгонго тиги аракет кылып атат. Иштер башталды. Бул боюнча 26 километр жол Кудай буйрса ошол күзгө чейин толук бүтүп пайдаланууга берилет. Бул да ошол биздин Баткен өлкөсүндө ушу Тазак районубузда кеткен, Кызыл Кыян өлкөсүндө кеткен ушу биздин элге бияк бараткан ноокатта биздин элге бир жакшы шарт түзүп берилмеш туугандар. Мына бизде баардык айыл өкмөттөр ушул жанагы жаңы үй бүлө курган ушул жаштарга, башка мындай айтканда жашоочуларга ушул чек маселеси чындыгында абдан орчундуу маселенин бири болуп келет. Өзүңүздөр билгендей ушул жеке турак жай маселесин чечүү куруу же болбосо ошол райондук комиссиядан же болбосо айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилбейт. Биз алардын баарын эгерде трансформация болгонго чейин ушул иликтеп тиешелүү мамлекеттик кызматтар жыйынтыктарын чыгарып ошол комиссиянын кароосуна бергенбиз. Ошол жактан чечилип калса, анан ушул айылдык кеңештин сессиянын чечими менен 5 сотуктан барып 6 сотуктан барууга туура келет. Ал өзүңүздөр көрүп аласыздар. Андан тышкары шахмат жерди алсак дегенде болушуна бүтүн шахмат жер мына райондук службалар 9 айыл өкмөттү карап бүттү. Азыр мен барып ошол жолдорда сүйлөшүп баратам, барып бүтсө токтомдорду чыгарып дайындап коюшту, колду коем. Бул айыл өкмөттөр канча шахмат жери бар экенин мен жатпай билбейм, бирок анча-мынча болсо да ошо шахмат жерге аракет кылайындар, мыйзам чегинде өзүңүздөрдүн участогуңуздан алып каласыздар. Бул 1-2 күндө ошол токтом чыгат. Бул биздин райондук деңгээлде болчу маселелерди айтып атам да. Sizge суроо эмес, бир өтүнүч. Мына биздин Бел айыл өкмөтү 25 жылдан бери дотацияда отурат. Өкмөткө биз нерсе керек болуп, бир нерсе кылайлын, акча бөлгүлө деп болсо дотациядабыз дейт. Бул дотациядан качан чыгат? Шуну сиз өзүңүз колдоо, бир жардам кылып, мына 3 айыл өкмөт кетти. Суроого жетпей айдады. Депутаттар менен өкмөттөр мамиле кыла албай атабы, бул кандай? Эч өкмөттө жылыш жок да. Барсаң дотация, акча жок. Жоксо бул айыл өкмөттү дотация кылып бөлүп бериш керек эле. Азыр инвестиция тапкан бир нормальный иштеген бир депутаттарыбыз жок. Шону сиз өзүңүз көзөмөлдөп, депутаттар менен өкмөттөрдү биримдикке чакырып, мынаны иш кыла элдин эң биринчи урматтаган туугандар. Эл арасында ынтымак керек. Эки кошунда же болбосо бир бөлүнүп турат болбосо кандай маселе теске кетет да. Анан мына буга чейин мен айыл өкмөттөр менен баягы депутаттардын ортосунда ынтымак начар болгон деп мен айта албайм. Булар да колдон келишинче ошол мурунку өкмөттөр дагы иштеп колунан келишинче туттук, кетишти, бирок баягы пешенесине канча убакыт жазды ким билет, бирөөнө 1 ай жазды, бирөөнө 5 жыл жазды дегендей. Анан урматтаган туугандар, мына дотациядан кантип чыгасыз деп атпайсыңар. Дотациядан чыгыштын эң эле жөнөкөй жолу урматтаган туугандар.
Жанагындай өндүрүш ишканаларын ачканга уруксат бериш керек көбүрөөк. Мына ушундай эле шарттар турат. Даже мындан да мындай айтканда бир суугак шарттар турган мына Исанов айыл өкмөтү. Быйыл ошо өзүнүн аракети менен, элдин аракети менен мына быйыл өз жанын өзү бакты 2025 жылдан баштап ДССРдан чыкты деген кепти айткым келет да. Андан тышкары мына зулту Белбер айынан болуп, азыр Касым ака айткан вопрос боюнча эле толуктап коюп. Мен ошол жерде канында жашайм. Соседтерден, мисалы үчүн, Найман водохранилищесинен келишип договор түзүшүп атат. Ар бир үйдөн канча сомдон түзүп атканын билбейбиз. Биз вообще-то айлыктыкты төлөйбүз. Өздөрү тарифini. Ар бир үйдөн ошентип чогулуш кылбайлы, ар бир үйдөн чогулуп алып келип турат. Ал жерде жашагандар билбей эле төлөп. Каяка төлөгөндөр. Договор кол коюп койгула деп эле 300 сомдон деп, 200 сомдон деп ошентип акча алып кетти. Буга келген бул элди чогулткула берели деп жөнөтүп жибергенбиз. Ошону Касым ака түшүндүрө албады. Ал кимге берип атабыз? Кайсы жакка берип атабыз? Касым ака айткан вопрос боюнча биз насостор боюнча Найман калынаалында салынган насостордон акчаны биз алышка милдеттүүбүз. Себеби булар технологиясы жок насостордун. Бирок эми эл көпчүлүк эми биздин өзүбүздүн эл булар пайдаланат. Ар бир кожолуктан мындай айтканда айга 25 сомдон өтүшөт. 6 ай сезондо суу ичсе 300 сомдон акча чогултуп келишим негизинде биз алдык. Ошол унутпайсың. Бизге Ташбулак айылга Сайыз убакта Абдырахман Мыңбай жетекчи болуп турган убакта суу барган кайра жерибизге 500 гектардан ашык жер сулуу болгон. Анан ошо Сайыз бузулгандан кийин жолдо биздин лоток Көкжар айыл өкмөтүнүн жайык жерин алып өтөт да. Ошол Көкжар тургундары лотоктун ылдый жагын полный бакылып алган. Анан көбөйүп отуруп бизге суу таңкысы болуп 100 гектардай жерибиз калды. Сулуучу. Лотоктун асты эмес, үстүгө насос менен тартып атат. Ушуларга биз кандай чара көрсөк болот, эмне кылсак болот? Же булар көбөйсө бизге суу жетпей эле куруп калабыз да. Комиссия жиберет, комиссиянын корутундусун көрүшүп керек. Булардын Көкжар айыл өкмөтүнүн бакылып алган адамдардын кайра жайык жерин Комиссия түзүлүп, ана заключение чыгарып беришет. Ошондой менен заключение чыгарып. Мен чукулда деген комиссия түзүп жиберем, ошол боюнча келип карашат. Мына рейстен бар экен бирөө. Рейстен. Рейс начальниги тиги Төлөс айыл өкмөтүнө чыгылышып катышты да. Бул жерде сурабдан көп болуп калып, элдер менен сүйлөшүп анан атыбыздан келет эле. Атак начальник рейс бар эле. Азыр келишим да. Сизге кайрылып берейин анда. Азыр бул меники эле эмес, айыл боюнча көйгөй болуп атат да. Мына учетчикте показания менен келген показаниялар оптун туура эмес да. Кээ бирлеринде даже 2000 киловатт алды да кетип калган да. Төлөшүпчү. Ушул боюнча бир көзөмөл кылып берсеңиздер. Бул баягы лимиттен ашырып таштап атат да. 700 лимит бар, 700. Ушуну бир көзөмөлгө алсаңыздар, бул немелер жооп берип атат, эми контролёрлор переплата деп атат да. Лимиттен ашырып таштап, элди жолдош болом. Биз мына ушул көчө, Муса Гамидалов көчөсүдө, ушул көчөнүн башталышы селканада. Бул селкана Сайыз бузулуп аткан маалда башталып, анан Сайыз бузулган кеткенден кийин калып кеткен да, дамба курабыз дешкен. Азыр биздин көчөнүн барсаңыздар, эки жагында келген селди шаралды эки жагына сүрүктүрүп койгондагы сай кошуш да. Ар жетесин сел боюнда эмчесин адамдар бул менен кайтып жетекчиси бар экен ошого да. МЧС. Siz болса, урматтуу Жакып Мойдинович, сизге муну биз кат түрүндө да ушул айылдык кеңештин депутаттары аркылуу айылдык кеңешке кайрылганбыз бийилки жыл меселден. Ушуну эме киргизип кара берсе деп. Ар селгенде келет да 20 үйгө сел келет. МЧСтин балдары келет, апаттык групп менен селге барып, ошолор түзүп канча акча кетет ошону караш керек да. Ушуну сиз эме көзөңүзгө алып берсеңиз.
МЧС'in балдары эптеген байышат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Ноқаторен өзгөчө кыдалдар бөлүм башчысы болом. Батырбек. Бул сиздин суранышыңыз боюнча ордуна тактайлы. Тактаган ошондон кийин гана конкреттүү маалымат берели. Сиздер Кандай келиңиздер, биз айыл ушул жөнүндө мусагаламада ушул көчөгө келсеңиздер, элдер болот. Хорошо. Ошо келип атканда биз Мен айыл чыкканда көчөгүнөн сизге жолугайын, байланышып ошо телефон номери берейин, кайрылайын ошол көчөдөгүлөргө. түшүндүм. Şimdi üç köçe el yaşaydı da. Okuşular bardığı, kaysıl jakmaya kelişke kıynalışı жатат. Asfaltın boyu da daha kapasını kişine oldu. Buna jakta bedejay çıllanı kesip keleriz. Şunu kimge kayırılsak bolat dep bilgeniz. Biz былтыры өзүбүзчө жол ачайын десек болбоду. Ошону бир айтып коеюн. Проект бар мı? Айылынан да, ошо көчө жок. Проект кандай? Жол кайрагындай да ошол Biz былтыры уюшкан эдик. Мына Камал Ажы деген киши өзү баштап эме кылгыла дегенде ондон угулганды билбейм. Биз районадан келдик деп 2-3 галстук таккан адам келип туруп, биз өзүбүз жол ачабыз бул жерден деп эл чогулуп неме кылбагыла деген экен. Мен жок дедим, бирок айтышты. Ошол жогору жактан ачып бергенде жакшы болот эди бизге. Да вот эми ошол сиз айтып аткан жак Мектепке каттаган. проектси болуш керек да ошол. Сиз айткандай мектеп кайда болот, үйлөр кандай түшөт, жол кандай болот дегендейчи ошо проектин көрүп туруп анан муну ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилип койчу маселе. Ал жак мына мектепке келишет. Ошону айтып атпаймынбы, ушу бияка кайсакка келсе дагы ушу проект керек. Могу жакта жол болот, могу жакта тротуар болот, могу жакта мектеп болот дегендейчи. Мунун проектисине бар беле? Жок. Үйгө карап калдык да азыр 3 көчө тартылган. Азыр аралаш жашайбыз, өзбек, кыргыз аралаш. Ошонун бардыгынын окуучусу ушул мектепке каттайт. Селканадан өтүп каттайбыз. Временный жыгачтан көпүрө коюп койгонбуз, ал билбейм, о селкеге болсо да алып кетет. Талапка жооп бербейт. Бирок азыр өзүбүз дагы мечитке же иш менен өтсөк, 8-кече ылай болуп өтөбүз, үйгө барып. Барсак да кийин жубабыз, келсек. Канча аралык ушул сиз айтып аткан жана чыла кечип аткан чыла канча аралык? Канча метр болот? 200 метрче бар. Жардам берели? Жамаат. Bunu hem aytkanı bular жаңы Ноқат айыл өкмөтүндө жашайт. Şunun aralığı da bir 50 metr aralık var. Kичине. Şu yerde selkana ötkөн, şu yerde de açıp koysa жогору тура көчө менен el katтай берет. Maşina da katтай берет. Şonu жаңы Ноқат өкмөтү менен келишип, өкмөтүбүз кичине жерди ачып берсе, el кыйналбайт. Мындай кылалычы, селканада бар деп атпайсыз. Начальник МЧСте карап туруп сунуштарын берсин. Анан Бар, селкана. 2 ай өкмөт болуп өзүбүз кеңешебиз. Кимиздин колубуздан кандай жардамдар келет, балким шагыл төгүп жана андай. Ana dağıtıp da sizden soralım. Biz buna жаңы Ноқат айыл өкмөтүгө барып мал базарыга барабыз. Малдарды ушул жерде сатабыз. Көө жерде сатат элек. Бардык службалар. Ал жерде ат эле мал базар болгону менен буга чейин документтүү мал базар эмес. Дагы эле мал базар болду. Документ жок иштеп келатат. Биздер ошол бир аз Hoş gelipsizler, mehmanlar. Deme, ben aytayın degenim buğanlar Jakıpbek Moydanoviç sizden uşul Ноқаттан ушул элдин көйгөйүнө чечип кызматты кылып жүргөн азаматтарды ечтеп ушул бизди сыйлап келгениңизге өтө ыраазыбыз. Анан эми бу жерде мен bir sözünün başında aytayın degenim, ilgeri damlalar bile жүрчө de hazır uşul Ноқаттын damlasını көрбөй турам. Себеби ушул имам Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Teala maktolar, hayırlı salatlar olmasın. Men Abdüvali ibn Nimetullah, Bel ayılda yaşayım. Bel ayıl hükümetinin imam hatibi olup işteyim. Hazır uçakta. Manlar Acaba uşul Beknizler Acıyam kaçışsın degen tuğruyla negizci. Ben onlarda kişine söylep vereyim, ana nike tuğralı olsa
Nikede eme ошол süydüm küydüm nikege ötpeyt. Ol neme Akılbek sen daha koyar. Murungun hazır былтыр ошо депутаттарыбыз ana Чыңгыз Абдылазов ошо 170 миң бөлүп бергенде свети жок да. Свет жок. Канча жылдан бери? Өзү 2005 жылы берилген ол. Ал 5-10 үй жашайт, бирок светсиз. Bu kurultayga men birinchi ekинчи kurultayın delegatımın kurultayga transformatör mesela alып келип transformatör işe ekegen. Kança stolba ketip bir menden olsun. Bu ette özü жүзбү кожолук бар да негизи. Stolbanın sana kança ketişim mümkün. Столба эми ар бир көчөгө Bol jolda türde olsa da. Бул жолу турда бир 50-60 кетип калат. Анан чуалгыларда жок болот, бүт жаш маала бардыгычы. Анан дагы бир суроом мына ресимде чагында келиптир. Мына менин личный өзүмдүн мына мечитимде 2 жыл былтыртан бери эле ушу светтин немесин турлай барды. Бүтсөң эле болду, бара бергиле дейт. Умный үчөч койгула деди, умный үчөч койдук. Өздөрү келип улап берди. Бүттү болду деди, барсак регистрация болуптур дейт. Документтери ушул жакта. Кийин барып кече барып документтерибизди таппай калдык. Рустам деген бала бар экен, мындай эмнеге деп биз тоготпойсуздар билбейм. Көп бардым мен ошол адресине. Bir söz kaptırdım. Dağdasını taklasanız, kança stolba ketip. Ana bizdin şu önlük telefon tarttığı bir stolbaga jardan bereyim. Eylülge çeyin kişi olup kalabı. Andan öterek topkasa ne kadar kıymet yani kalgandan stolbasını koyup olsak, anan aile hükümet buna zımına jardan versin, jana restin kızmatkilerini alıp gelip bekar işletmemiz. Ошондой кеселе манча пул бересиң, анын байып дей берет экен. Азыркы заманда свет жок болсо, балдары телевизор көрө албаса, жанагындай стиральный машина иштебесин, анан азыр эмне дегенде ошо. Айтылган болчу калып кетпесин.